Түндүк электр ишканасынын маалыматында бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын жашоочуларынын электр энергиясына болгон карызы 28 миллион сомду түзөт. Төлөмдөрдү өз учурунда төлөбөгөн 4050 керектөөчүнүн жарыгы өчүрүлдү. Ал эми акыркы 3 ай аралыгында Ордо калаада электр энергиясын уурдап жаккан же кабелдерди туура эмес туташтырып алган 386 учур аныкталды. Электр жарыгын уурдадың деп айып салгандардын бири 47 жаштагы Бакыт Боталиев. Ал Бишкектин Каражыгач конушунда 2006 жылдан бери жашайт. Короосунда өзүнүн турак жайынан башка бир бөлмөлүү батирден 4төө жайгашкан. Аны ижарага берип кошумча каражат табат. Электр энергиясын эл катары эле колдоноорун айтат. Күнүмдүк турмушта чай кайнатып, тамак жасаган үчүн колдонбосо, башка учурда ага деле муктаждыгы жок экен. Кышкысын болсо үйдү көмүр менен жылытам дейт. Бирок былтыр декабрда ага кезектеги дүмүрчөк келип, электр энергиясы үчүн 222 миң сом чыкканы жазылганын айтат. Аны 10 күндүн ичинде төлөбөгөндүктөн электр жарыгы өчүрүлгөн. Биз арыз менен кайрылдык. Арыз менен жетекчисине кайрылып, ушуну эми эсептегенде 24 күнгө 15 миңге жетпеген акча болот экен, төлөп берели, айыбыбыз бар деп кайрылганбыз. Десек ал жок. Мен деген ППЕнин правила пользования электроэнергии деген брошюркасы бар кичинекей. Ошонун негизинде мен сиздикин 3 жылга эсептейм деп туруп, 3 жылга эсептеп 222 миң чыгарып атат. Мыйзам боюнча электр энергия уурдаганы аныкталса 3 жылдык орточо керектөөсү эсептелип өндүрүлөт. Мурда Бакыт Боталиев кышкысын айына электр жарыгы үчүн 1000 сомдун тегерегинде төлөп келген. Ошондо ал 3 жыл ичинде келтирилген зыяны 222 миң сом деп эсептелиптир. Бирок Бакыт Боталиев электр жарыгын уурдап колдонгонун мойнуна алганы менен төлөп берүүдөн баш тартууда. Бүгүн ал өкмөт үйүнүн алдына пикетке чыккандан дагы уялган жок. Жанындагы 2 айын болсо энергетика тармагына реформа керек деп таанышын колдоп келишиптир. Бакыт Боталиевдин айткандары боюнча айып салган Түндүк электр ачык акционердик коомуна кайрылдык. Мекеменин кызматкерлеринин айтымында электр жарыгын уурдап колдонгон деген жаран мурда так ушул мекеменин бөлүмдөрүндө иштеп кеткен. Андыктан электр жарыгын уурдоонун сырын жакшы билет дешет. Опорадан кабель деген эсептегич келет. Эсептегичтен чыгып, анан үйгө барыш керек. Бул деген ошо счетчикке чейин кабелди бузуп, ошол жакка кошулуп алган. Эмне себептен бул деген сумма чыкты? Мына өзүңөр деле карап көрүлө, кышкы айларда декабрда бул деген жакканы эсептегич аркылуу 288 киловатт 221 сомго. Ошол реалдуу суммабы? Реалдуу эмес да. Квартира 200 сомго жагат. Бул деген үйү квартиранын менен чогуу 200 сомго чыкты. Бул деле бизге белги болду, ошо белги болду, текшердик. Мыйзамга ылайык керектөөчү айыпты 6 ай аралыгында төлөөгө милдеттүү. Эгер ага чейин төкпөсө, анда иш сотко өтөт. Канча жаран электр жарыгын уурдаганы үчүн жоопкерчиликке тартылганы белгисиз. Дүйшөн Шаршембеков, Диас Сакимбаев, НТС.